Урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, кичинекей Амин приложениеси боюнча толуктоо жаңылык. iPhone iOS системасына дагы Android системасын көчүрүүгө мүмкүн болуп калды, бирок шашпай туруңуздар. Азыр эле Москва мэриясынын маалымат технология департаменти менен сүйлөштүк. Азыр бир жуманын ичинде полностью доработка болот дейт. Азыр iPhone'го көчүргөн күндө деле жаңыланат дейт. Аны азыр кийинки жуманын ичинде, ошо демек октябрдын башында, Кудай буйруса бир 5-числоодо көчүргөнгө толук мүмкүнчүлүк болот дейт, толук иштеткенге мүмкүнчүлүк болот дейт. Азыр көчүрсө болот, бирок иштетүүгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн көчүрүп, жанагы iPhone'га чыга калтырды эле сразу көчүрүп, каттатып, анан кийин включать эте албай отурбаңыздар, жүдөбөңүздөр деген эле сөз. Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн ийгиликтүү мекендеш, ишкер мекендештердин автопаркында келдик. Булар Кыргызстанга мондай Toyota Lexustар менен жүк алып барат экен. Чоң габариттеги КамАЗдары да бар экен. 47 башайгы автопаркында машинеси бар экен. Эң негизгиси жүктү да алып барат, жүктүн ээсин да алып барат экен. 3 күндүн ичинде Кыргызстандын областындагы райондоруна жеткизип берет. Москва жергесинен бүт райондорун күнү түнү дебей өздөрү чогултуп кетишет экен. 24 саат иштейбиз дейт. Телефонун мен астына жазып коем, Дамирхан деген жигит. Кайрыла бериңиздер. Эң негизгиси жүктүн ээсин ошо границадан калкалап, чыгарадан чыгарып, полицияга тийгизбей жашына калып барышат экен. Колдоно бериңиздер. Ошон үчүн iPhone'го көчүрүүгө мүмкүн болуп калды. iOS системасына чыкты, бирок азыр иштетүүгө толук мүмкүн эмес. Ошон үчүн жакын арада бир 10 күндүн ичинде толук иштейт. iPhone'го көчүрөбүз, Амин аны включать этип жүрүп, анан кийин санабыздан чыгып калат. Мекендештер, анан кичинекей дагы толуктоо. Амин приложениесин колдонуп атканда, ошол жака кирип атканда VPN'ди өчүрүп коюңуздар. Сөзсүз себептеген көп мекендештер азыр VPN'ди включать этип коет. Себептеген геолокацияны сбивать этип, башка жерде көрсөтүп коюшу мүмкүн, тоскоол болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн VPN'ди өчүрөбүз Амин аны кирип аткандын ичинде. Анан өткөндө айтып кеткенбиз, күнүнө бир жолу жок дегенде кайыкта болбосун, киши жөн эле Аминага кирип туруп, жандырып кайра чыгып туруш керек. Жанагы геолокациядан тышкары. Дагы толуктоо маалымат болсо силерге айтып турабыз көрүшкөнчө. Сак саламат болуңуздар.